Асан Рысбекович. Айтсаңыздар, эгер жакында эле Казакстанда кордайда болгон окуяларды эске алсак, эгер ошондой ситуация чектешкен Таджикистан же Өзбекистандан же Казакстандан ошондой ситуация дагы болуп калса, кээ бир мамлекеттерде, бул Европаларда целый палаточный лагеря развертывать, да? Биз ошондойлорго даярбызбы? Акыркы ситуация эмнени көргөздү мисалы? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Элгар Жагалбековна, бул боюнча жылда бизде учение өткөрүлүп турат. Бул боюнча баягы өзгө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте МВД, погранслужба өткөрүп турат. Буга даярбыз. Даярбыз кандайча? Палаточный лагерлер тигилип даяр турат. Ошондо расчет, ну, примерно, допустим, да, мындай бюджеттен атайын мындай на чрезвычайный ситуация деп белгиленеби, бул кандай белгиленет? Бюджетте атайын МЧСнин бюджетинде бар. Бекитилген, да? Ошондо окуялар болуп калса? Болуп калса, өкмөт даяр. Рахмат. Негизинен деген ушул Кордайда болгон окуя боюнча айтып кетиш керек. Кошуна мамлекеттер бизде ызычы болгондо дарбазаларын бекитишип, мындай чек араларын бекитишип, андан абдан бизди туура эмес мындай негативдүү түрдө көргөзгөнү менен жалпы Кыргызстанда, особенно ошо тиги Токмокто болгон окуяга мен ушунчалык элибизге ыраазымын. Бизди цивилдүү, анан ушундай боорукер, ачык ситуациянан туура түшүнгөн калк катары биз өзүбүздү көргөздүк деп ойлойм. Ошол ситуацияны мен абдан мындай өзүмчө белгилеп кеттим. Эми мындай ситуациялар кайталанбасын, бирок башыбыздан өткөн эл катары биз буну туура кабыл алып, туура мамиле көргөздүк. Рахмат.